Кудай буюрса жакшы. Таза суу тартылат. Айылына алгачкы жолу таза суу системасы тартылып жатканына сүйүнгөн Байымбет Исабеков Нарын район Аккы айылынын тургуну. Жашы 50-ге таяп калган каарманыбыз бала күндөн таза сууну айыл четиндеги булактан ташып ичкенин эскерип, эми андай түйшүктүн артта калганына кубанууда. Атам замандан бери таза суу келген эмес да. Быйыл Кудай буюрса бүтүп атат. Таза суу жокто бу жакта булактардан иччүбүз. Булактан эшек менен ташыдык. Машина менен ташыдык, канистрлеп балалар чакалар менен ташыдык, канистрлеп ташчу балдарыбыз куурачу ошо. Таза суудан аябай эле ушулай кыйналганбыз чынында эле. Суунун азабын аябай эле тарттык. Жалпысынан 150 түтүн эл жашаган Аккы айылына тартылып жаткан таза суу системасын курууга 59 миллион 926 миң сом сарпталды. Бул каражат Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланып бүгүнкү күндө курулуштун 70%га чукулу аяктаган. Келерки жыл менен толук бүткөрүлүп элге таза суу берилмекчи. Эми бул жумушта буюрса тегинен өтүп калдык. Негизинен бул жумуш эми жылы ноябрда өткөрүлүп берилмек. Бул жерден эме 18-35 анан 80 метрден чыкты. Суунун эмеси жакшы буюрса 3 жерден чыкты. Суу даяр эле. Эми жанакы насос анымылар келелек. Германиядан келет экен. Алар келсе жазга буюрса жаз менен баштайбыз. Жазына коюп анан бул айыл ичиндеги немелер бүткөн бүт. Ушундай эле таза суу тартуу иштери Аккы айылына канатташ Орто Саз айылында да жүзөгө ашырылып жатат. Бүгүнкү күндө бул айылдын таза суу системасын суу кампасы менен толук курулуп бүтүп, алдыдагы бир жуманын ичинде айылга таза суу берилет. Буюрса декабрь айынын 10-на чейин бул 10-на чейин элге беребиз деп турабыз. Азыр бир 35 үйгө суу ченек иштери коюлуп, суу берилип, суу ичип жатышат да. Анан 70дей үйгө шлангелер жаткырылып даяр турат. Алар үй шартына байланыштуу дагы башка себептер менен токтоп калды. Мына ушул таза суу системасын курууга жогоруда айтылган каржы булагынан 31 миллион 653 миң сом сарпталган. Эсенбек Сталбек уулу, Нурсултан Болотбек уулу, жаңылыктар Нарын району.